Депутат Асылбек Жээнбеков бошотулду. Бишкектин 1-май райондук соту 9-декабрда депутат Асылбек Жээнбековду камактан бошотту. Судья Нурдин Ибраимов УКМКнын тергөө тобунун өтүнүчүн канааттандырып, баш коргоо чарасын жокко чыгарды. Буга чейин саясатчы Кумтөр иши боюнча кармалып, УКМКнын СИЗОсуна киргизилген. Кийинчерээк башкы прокуратура Асылбек Жээнбековду жана дагы бир орун басары Төрөбай Зулпукаровду кылмыш жоопкерчилигине тартуу сунушун киргизген. Башкы прокуратура белгилегендей, жогорку кеңеш макулдугун берсе, бул депутаттар жоопкерчиликке тартылып, макулдук берүүдөн баш тартуусу депутаттарды камактан бошотууга негиз болуп, аларга карата иш мөөнөтү аяктаганга чейин токтотулат. Жогорку кеңештин депутаттарды кол тийбестиктен ажыратуудан баш тартты. Валентина Чабан, UFC чемпиону Ысык-Көлдө кой кайтарды. UFC чемпиону Валентина Шевченко Кыргызстанды кыдыруусун улантууда. Ал өзүнүн Инстаграмдагы баракчасына видеосун жүктөдү. Ал унаа менен кетип бара жаткан маалда жолду койлор тороп туруп алган. Спортчу унаасынан түшүп алып, койлорду жолдун жээгине айдап чыкты. Ал видеого Валентина Чабан деген тема койду. Төрөбай Закирович, поздравляю вас, что вас освободили. Можете прокомментировать вообще все дело это? Как вы? Кеңештин чечиминин негизинде азыр чыктык, баш коргоо чарасы өзгөрдү. Бүгүн азыр мен депутатмын. Ошон үчүн Төрөбай Закирович, ушул эми кой турсаңыз болот да эми. Төрөбай Закирович. Сизди могу камакка алган боюнча кандай деп үмүт аласыз? Бул саясий заказбы же кандай болду эле бул? Бул боюнча эми тергөө амалдары жүрүп атат. Ошондуктан бирдеги комментарий кылуу азыр кажети жок. Чыгыш өрбөсөңбү? Кандай дейсиз, Төрөбай Закирович? Тергөө амалдары жүрүп атат да. Негизи макулсузбу ошо коюлган айыптар менен? Бул коюлган айыптар боюнча сот жүрөт. Мен макул эмес. Ошондуктан сот жүргөн учурда азыр бирдеки айтуу дагы кыйын да. Бул тергөө жүрүп аткан учурда биз баягы анча-мынча нерселерди айтууга мыйзам жол бербейт. Могу Асылбек Шарипович боюнча кандай деп ойлойсуз? Асылбек Шарипович мен көргөнүм жок азырчы. Биз көргөнүбүз. Ал кишини да кое бердиби? Аны билбейт экенмин азыр. Азыр мына чыктыңыз бүгүн, кандай кадам кыласыз? Эмне кыласыз? Үйгө барасызбы же кандай? Жакшы барыңыз.